Россияда аябай катуу текшерүү болуп атат. Хулигандыкты азыраак кылсаңар жакшы болот эле деген оюм бар эле да мен. Туура. Аналит текшеребиз. Сохамыз ошо mana арматурчик. Жеңил эле кичине мындай. Болот, бизге яраша. Ана мына келин кыздарга кайрылат элем. Ушу өзүңөргө сак болгула, өзүңөрдү карагыла. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө самса сүйүүчүлөргө болушунча группалар менен таратпаңыздар. Көбүнесе Красногорский, Тушинская ушул жактагы мекендештер бардыгы билсин. Тушинскаянын экинчи выходу мына. Чыгып эле мындайдан берги өзгө өтөсүздөр. Ориентир мына табак, кафе деген жазуулар болсун. Мыяктар табак, Теле2 МТС бардыгы бар экен. Мерче. Мына ушул жерге самсахана ачылып тур туугандар. Ачылганда дагы өзгөчө жейм деген адамдарга жакшы мүмкүнчүлүк. Жейсиздер дагы акчадан табып кетет экенсиздер да. 10 самсан жегенге 3000 акча 1 сааттын ичинде. Эгер 1 сааттын ичинде 15 самса жеген болсо 5000 алып кетесиздер. 15тен дагы көп жеген болсо 1 сааттын ичинде 8000 алып кетесиз туугандар. Бул анык сөз, бул хак сөз туугандар. Ошон үчүн жеп саламын, вообще чачып салам деген адамдар көрсүн муну. Мурдакен ушул жерде самса жегенде группалар менен таратпаңыздар. Отурабыз жанатан бери жегендин баары мактада чыныгындачы. Иште убактылардын башкасыны агам экөөбүз толук маалымат беребиз. Парковкалар эми бул жерде бекер экен. Таратып нарга бери кылып бересиздер. Коюп кире бересиздер дегендей да. Бул жерден ошол Красногорскийге каттаган автобустар бар экен мына. Бул жактарда дагы өзүнүн кыргыз агалар иштейт экен. Канча табып атат, кандай болуп атат кирип калса, мынакачы. Аны дагы сурап берүүгө аракет кылам негизи. Д категориялар кетет деди, ошондой экен. Жүрүңүздөр. Туугандар көрдүңүздөрбү? Самса кандай жабылат, ички кооздуктарын демекчи. Ичинде бир учурда бир 25 адам олтуруп чай ичип кетсе болот. Бизди ушул жерден агабыз күтүп алды. Нурсултан агабыз, а? Салам алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы кылып. Кенен отуруп сүйлөшөбүз эми. Жакшы кылыпсыз бирокчу. Элдин баары эле мактайт го. Видеого чейин эле. Көбү негизи видеого чыгыштан коркот, мындай тартынат, коркот эмес, мындай уялышат да көбүчү биздин мекендештер. Эл менен амандашып, канча болду ачылганыңызга, кандай болду, кенен сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим. Москвада жүргөн мусафир калк. Ачылганыбызга 2 жыл болуп калды. Эми Москвада өзгөчөлүк кылып ачалы дедик кичине. Бир аз болсо да азыр элдер бардыгы эле жаңылык күтүп калышты. Туура. Самса дегиле жөн эмес, жөн эле самса эмес. Шорбосу менен кылып ачтык. Шорпосу да башкача экен да. Бул эмне деген шорпо? Бул мындай итальянский же вьетнамский шорпаларга окшойт го мунуңуз. Карагыла. Бул ар дайым ушундай болот же бүгүн видео рекламага элеби? Жок, ар дайым. Элдин баары айтат да, сен кеттиң мына өлдү, сен барсак кымбат экен, туугандар. Видеонда андай датасын карап, жанагылайлык, мисалы үчүн бир 4-5 айдан бери барсак, балдар өзгөрүп кеткен болот мисалы да. Эски видеолорго деле мына бардык сен айтканда эмес экен дегендейчи. Бүгүн күн эртең чыгарабыз бул видеону, буюрса мына декабрдын 27-си тартып атабыз мына. Эртең 28 чыгарабыз. Самса 120 рубльга болгону. Келип бир самса шорбосу менен жеп кетсеңер болот. Бир самсага деле шорбо бересиз. 120 рубль. Бир самса алса деле. А келип жөн шорбосун сураса деле шорбосун деле бере беребиз. Кудай ыраазычылыгы үчүн. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ай, жакшы экен. Анан чайыңызды ичкен адам мактап атат да. Мен аны ичип көрдүм. Мындай чай мындай дак болгон чай туугандар мактадым дебегиле көп жерде чайын ичет да мына. Чайды билбейм, нерде ичкен агаларым айтты. Чайың бирөөкө жакшы экен депчи. Эми көбү бизде кайнатып анан кийин беребиз чайды. Основной вкусу дагы ушундан чыгат да. Көп жерде чай кайнабагандан берип коюп ошондо дагы. Эми бардыгына өзүнүн ишке жоопкерчилик менен иштеген аракет кылабыз да. Чайдын баасы канча? Чай 50 сом. Чай 50 сом. Чай 50 сом. Анан эми элдин баарына жанагы жеп таштайм дедиң эле, эмне качан айтасың дегендер болот. Кандай кылдык ошол? Эми Кудай кааласа ушул воскресенье Москвадагы бүткүл кыргыз элин күтөм.
насип кылса. Нерде тополоң болуп кетип басты алып кетти ызчы бою. Жок, андай болбойт деген ойдомун. Кудай Иншалла эртең Кудай сен тапып сактасын. кетем. Документ тазалар караштырып жана кыласыз. Эми кел деселе бардыгы жанагы байчы караштырып мен жанагы Эми бабай. бардыгы жегени келген адам жакшынакы болуп, жеп мейманыбыз болуп кетсе, берди уруш талаш кылбай эле ошо эле самый главный бердигилер ошо. Эч ким тынчын албаса, өзүнүн жолу менен жүрсө ошондой. Канча аштык жесе кандай? Өзүң Воскресенье күнү саат 4-төн 7-ге чейин күтөбүз, Кудай кааласа. Воскресеньяңыз качан болуп калды? Бүгүн пятница экен, а? 29 болуп калат экен, 29. Саат канчага чейин кесин? Күн кечке эле келебизин да? Жок. Саат 4-төн баштап 7-ге чейин. 4-төн 7-ге чейин. 4-төн 7-ге чейин. 29 декабрь. 29 декабрга. 10 самса жеген адамга 3000. Реальный бул? Реальный боло турган нерсе. Канча 1 саатта жесе болобу? 1 сааттын убакыт. Андан ашып кеткен болсо, Бир күн кечке десеңиз, анда вообще жей беребиз да бизден. Отуруп сүйлөшүп. Анда болбойт. Ошо келген адам 10 самсаны жесе 3000 пул беребиз. Если 15 самса жесе 5000 пул беребиз. 15 самсадан өткөн болсо 8000 пул беребиз. Бирок деген жер дагы бар. Ошол 10 самсаны алып мен ушун жеймин деп отуруп старт алып, анан жей албай калса 10 самсаны акчасын төлөшкө туура келет. Время коесуз, короче. 1 саат. 1 минут өтүп кетсе да эсеп эмес. Эсеп эмес. Колду берейин дагы мына. Сөз кетти тууганда, самсандан берем деп, пулан берем дейт да. Бул билбейм, бул анча жерде мындай жана болот. Баштадык анда, ачып көргөзөлүк бул катардагы эле бышкан, ушул тандырдан чыккан самса туугандар. Самса кошулуп, соусу берилет. Пиязы ушундай калемпир аралашып ушундай берилет экен да. Уксуз аралашканбы? Уксуз кичине аралаштырган. Аппетит ачып берди чында мына пиязыңыз өзү элечи, пиязыңыз келип айттым го, өзгөчө экен депчи. Бардык жерде өзгөчө бир нерсеси болуш керек да, фишкасычы. Ооба. Азыр мына көргөзөйүн. Бул эми самсан чыкканда бир 10 мүнөт болуп калды окшойт. Кандай негизи мына мекендештер көп эле экенби биякта, кандай? Эми метрода. Өзүбүздүн кыргыздар Кудайга шүгүр. Бир жеген адам кайра келип жеп атат. Мерде маршрутка автобус айдагандар бар. Бир күн кечке келип түшөт. Эртемен да самса, обедте дагы самса, кечинде дагы самса. Алардын өзүнүн тамагы бар экен го биякта. Ага жанагы келишти ба? Бекер тамагыбыз бар деп калыштат эле. Ошо күнүнө жешет. Келген адамдардан Кудай сактасын жалып жок. Жакшы. Мындан ары гана жакшы болсо болот, жаман болбойт Кудай кааласа. Ушул эттерди өзгөртпөй эле, чалпынча кошпой эле, этти азайтпай эле иштесеңиз, тейлөөнү жакшы кылсаңыз келе берет эле, чындапчы. Тейлөө биринчи очередте мындай жакпай калса деп мына чайды бекер ичиңиз же болбосо бир супу икрам кылып берсеңиз, мында адам баласы жүрөгү жыгып калабыз да. Кеп акчада эмес чындыгындачы. Туугандар, мына Арсен досум мына өзү видеолорду келтирип тартат. Той-пой, кыз узатуу, полный нерсени тартат. Кайрыла бересиздер. Мега Арсен мега. Мына эти ичинде шорпосу менен мындай айткандачы, мунун бардыгы койдун майыбы, эмне бунуңуз, а? Мал майы коштасызбы? Мына. Пияз көрүнбөйт деле почти. Могу актын баары май. Эл мактаган самсадан өзүмдан жеп көрөйүн. Колум таза. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баштадым. Рухсат берсеңиз. Дамы жакшы. Дамы чындыгында жакшы. Ушундай кетсеңиз бирок серьезный адам топтоп коесуз. Поварлар да Кыргызстандан под заказ алдырдык. Под заказ. Чындап самсасы мощный экен. Ачылганын соң эмне болуптур да? Видео чыккандан кийин эле жеген адамдар сразу отзыв калтырып коет деп каналды көргөзүп коюңуз туранчы. Мына билбеген адамдар чындап реальный билип алсын. Көп учурда элдер комментарий менен бүтүрө турум калды негизи. Барса барыш керек же болсо мындай деселер уже кайтып кетмей ошондой адаттар болуп калды элдичи. Мындай реальный элдер жазып койсо жакшы болот да. Самсан дамы жакшы. Граммы канча грамм экен? Грамм 200дөн 220 граммга чейин. 220 грамм. Шорпоңузду бир ичейинчи. Шорпоңуз башкача да чото. Ачыны кошпойсуз, а? Калем бирден, а? Кычкыл болуп дам. Кычкыл. Аппетит ача турган. Шорпо мощный.
Келип бир жеп кеткиле тургандар, мына элди жаман көрө бересиңер го ар дайым. Акчаңа алсаң сен реклама кылып кете бересиң деп. Келип жеңиз деп. Реально мындай дамдуу экен да. Эми дамдууну дамдуу деп айтып коюш керек да. Не дейсиң аны? Ошондой. Мына жерде чай ичкени кийген агалардан да кыскача интервью ала алган да. Биз менен чогултуңуздар. Жаныбызда Казбек абабыз отурат. Абабыз ошол Россияга элдер келип баштаганда биринчилерден болуп келип отурукташпаган кыргыздардын бири экен да. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Алейкум Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Иштериңиз. Жыргап калдыңыздар. Самса ачылба? Самса ол Тушинский метрода өзүбүздүн кыргыз балдар самсагана ачып, жакшы болду. Могу самсалары вкусный, эти дагы сонун. Ошол Тушинада иштеген, маршруткада иштегендер, автобус иштегендер бүт ушул жерге кирип самса жеп атабыз. Самсалары жакшы, келип самсадан жеп тургула. Мен айтарым ошол, Кудайга шүгүр кыргыздар көп экен, биз монда келип самсахана ачып берип жыргап эле калдык. Жакшы. Баба, негизи видеого чейин деле айтып калдыңыз. Мына ушул биринчи келген, ушул азыр эми көп учурда жаш балдар келип атат. Ошолор бир катуураак айтат сөздөрүм бар дедиңиз, ошону дагы бир айтып берсеңиз. Айта турган сөзүм ошол, мына эми иммигрант болуп арка аяктагы кыргыз элин ушинтип тозуп жүрөбүз. Россияга келдик, башка кылдык. Эми келгенден кийин өзүңөргө сак болуп, өзүңөргө этият болуп, документтериңерди турлап, анан арка аякта жүрө бербей, уруш, талаш, кафе, сафеле дегендерди токтотуп, кичине мындай иштеп, акчаңарды жыйып, хулигандыкты азыраак кылсаңар жакшы болот эле деген оюм бар эле да мен. Туура. Ошондой болуп өзүңөр көрүп атасыңар, азыр өтө кыйын неме болуп атат. Россияда аябай катуу текшерүү болуп атат. Ошого кыргыз элим өзүңөрдү особенно жаштарга кайрылат элем да. Ана мына келин кыздарга кайрылат элем. Ушу өзүңөргө сак болгула, өзүңөрдү карагыла, анча-мынча мошенниктердин колунда ар белекет кылып акча которуп атасыңар, белекет кылып түшүп калып атасыңар. Туура. Ар белекет болуп атат да. Эми Кудай өзү сактасын. Өзү Кудайым айтканда, өзүңө сак болсоң, сактайм деген да. Ошого өзүңөргө сак болуп, анан ушу өзүңөрдү карап, бул жерге жөндөн жөн келген жоксуңар. Ушу бул жерге семьяны багайын, үйүмө акча жөнөтөйүн деп келгенден кийин, эми Кудай деп жакшылап иштегенге аракет кылгыла. Эми башка бөтөн элде жүргөн оңой эмес. Баалыңарга ишиңерге ийгилик. Ушу Тушинадан келип сонун самсадан жеп тургула, эми башка не дейсиң? Шорпосу жактуу негизи. Өзгөчө экен да. Шорпо, самсасы сонун балдар, молодец. Жакшы. Ишиңерге ийгилик балдар, силер дагы жакшы. Рахмат сизге дагы ошол жок деп экөөз сүйлөп берем дедиңиз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жумуш кандай болуп атат? Айлык кандай? Ошону айтып бериңизчи бизге. Мен эми Мосгортранста иштейм, биздин айлыгыбыз жакшы. Биздин айлыгыбыз жакшы, иштесең айлык аласың. Кудайга шүгүр, айлык ушу 100дөн ашып чыгат да. Кудайга шүгүр, жакшы. Иштесе болот. Иштесе болот, ооба. Бирок жеңил жумуш. Кыргыз граждан кыргыз права менен алат. Кыргыз права менен да алат, орус права менен да алат, любой менен алат. Азыр жумушчулар жетишпей атат. Негизи жетишпей. Канча жыл стаж болуш керек ошол кириш үчүн? Ушу минимум 2 жыл болуш керек да. Бирок азыр стажга карабай деле алып атат. Кайсы категория керек? D категория керек да. D, E категория болсо азыр берги узун автобустарга вообще адам жок. Жетишпей атат. Кегиле иштегиле. Иш издегендер болсо мына агабызды ушул самсаханадан табасыңар. Самсаханага бергиле. Мен Казбек аба каякта жүрөсүң десеңер, шарт жумушка жардам берип коем орношконго. Келип иштегиле. Канча күн иштейсиз аптада? Бизги графикте 5-2. 5-2 болгонбу? 5-2 бар, 2-2 бар, 3-2 бар, ар кандай графикте. Ошо графикке карап коюп иштей бересиз. Подработка деп кайра чыгып иштей берсеңер плюс болот. Балдар бар, кыргыз балдар 200-200дөн ашык алгандар бар. Жакшы эле экен анда. Биз эми кичине возрасттагы адамдар экен, биз андай тытынбайбыз. Эми жаш балдар бар. 200 сааттан ашыкса 250 саат иштегендер бар. Ошо 250 миңге чейин жетти. Отпускной берет 200 миңден. Кудайга шүгүр, жакшы да, нормальный да. Жакшы. Иштесе болот. Мурункудай кыйынчылык жок. Азыр автобустар жаңы. Кыйналбайсыңар, кегиле, иштегиле. Ошол ишиңерге ийгилик.
туугандарыңызга салам айтып койсоңуз болот. Сизге эркин микрофон берип коелук. Кыргызстандан көрүп аткан досторуңузга, Болсо. Эми не дейбиз? Кыргызстанда жашаган тууган уруктарга, классташтарга, эл журтка, туугандарым баардыгыңарга салам Москвадан. Бар болгула, аман болгула, эсен болгула, каерде болойлу, тынч болойлу. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Өзүбүздүн агалар Сухандариядан болот экен. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Алейкум Иштериңиздер жакшыбы? Рахмат. Иштеп атасыңарбы? Рахмат. Самсасы кандай экен? Жактыбы сизге? Ошо боюнча сүйлөп бересиз. Samsa gap yo'q. Sho'rvasi ham yaxshi. Ha, kelinglar, yenglar, marhamat. Gap yo'q. Ichi to'la go'sht. Ha, birinchi marta emas, bir 4-5 marta jeyapmiz yaxshi. Uzak qaysi metrodan keltasыңар aka? Aviamotordan keladi. Aviamotoruna kelip жеп атасыңар be. О, молодец. Мияктан өтүп тарткыла мына акам менен мына сүйлөшөйлүк. Кандай анан ака? Тынчсызбы? Иштери жакшыбы? Өзүңүздө эмне жумушта иштейсиз? Иш кандай болду ака? Анан самса боюнча ham айтып бересиз. Shu stroykada ishlaysizlar. Monolitda ishlaymiz. Monolitda. Sohamiz shu monolit armaturchilik. Shu ishlar. Жеңилдеби кичине мындай? Bo'ladi, o'ziga yarasha. O'ziga yarasha ishlaymiz, o'ziga yarasha pul olamiz. Күчтүү кубаттуу оокаттар жеп туруш керек экен да, андай. Kuch jeb bera olaman misol. Yaxshi. Yesak yaxshi-da bu. Шорбасы жактыбы сизге? Sho'rbasi addishi. Шорбасы өзгөчө көрүнүп атат мага дагычы. Вообще вид сочный экен, караңыздарчы. Кеп турасыңар ака, группалар менен таратып, лайктардан басып, каналга катталып коюңула. Каналга катталабыз бизди. Номер 1-да. Номер 1 самса. Ишиңерге келек. Рахмат, ар дайым ушундай Зор болгончу келyapti. поддержка кылып бири-бирибизди кубаттап жүрө берелик, рахмат. Молодец. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.